Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, сиздер тараптан абдан көп суроо болуп жатат. Эмне себептен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын съездинде Чыңгыз Капаров сүйлөгөн жок, ал жигит көрүнгөн жок. Ошол чогуу түшкөн сүрөттүн ичинде дагы жок. Залдан көрүп калдык эле, бирок кийин такыр сүйлөгөн жок. Каякта жүрөт, бир күндөн бери такыр дайыны жокко деп абдан көп суроолор болуп жатат да. Эртең менен мен чалып сүйлөшө албадым. Андан кийин обедтен кийин бир сүйлөшсөм, мен ошол штабка бара жатам байке, шашылышмын, мына азыр кирип кетип атабыз деди. Анын үстүнө мен да метродон чыгып, мындай убакыт болбой калды эле, мен өзүм чыгам деген. Анан мына азыр бир 15 мүнөттөй болду, Чыңгыз Капаров өзү чыкты. Ошол мына азыр бизде саат бул Санкт-Петербург боюнча 7, ал жакта 10 болуп калды. Билбейм канчага чейин ал штабта чогулуш болду. Иши кылып бүгүн деле билинген жок деди. Андан кийин мен сиздердин сурооңуздарды бердим ошол жерде. Эмне себептен кечээ күнү пресс-конференцияга катышпай калдың, эмнеге өз позицияңды айтып чыкпадың деп. Чыңгыз Капаров айтты, мен өз ошентип даяр болчумун сүйлөгөнгө, бирок мага сөз берилген жок деди ал жерде. Эми булардын баягы негизги эле ошол сап башында кандай турат, анан канчанчы орунда турат, ушул саясий партиялар шайлоого келгенде ушул список абдан маанилүү экен. Ушул списоктогу ордулары канчанчыга барып калгандыгынан байланыштуу ушул азыркы кезде бирине бири таарыныштар, бир партиядан бир партияга өтүп кетип жаткан адамдардын баардыгын эле сиздер өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ушул списоктун айынан болуп жатат, достор. Ошол эле мына көрүп кайсыл партиядан келгендерди алар өздөрүнчө айта берет. Анан биз могу суроо бойдон бул вопрос боюнча пикирлерибиз келишпей калды. Анан ошондуктан мен чыгып кеттим, анан мынтим дешип эле актанып жатышат. Эң негизги эле көйгөйү булар ошол списоктун алдында туруу боюнча көйгөй экен да булардыкычы. Мисалы үчүн Чыңгыз Капаров деле ошондой, мен абдан ошол список боюнча мындай ойлонуп жатамын деди. Анан мен айттым, анда эмне, эгерде сен списокто ошол артыракта болсоң кетип калышың мүмкүнбү десем, байке мен эми Жаштар партиясынан келдим, мен каяка кетмек элем. Менде андай саясий сойкулук жок. Мен ушул бүтүн Кыргызстан партиясына чын дилимден ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго иштеп, ушундай өз позициям менен биздин көз караштарыбыз туура келгендиктен бир болобуз деген менин аябай тилек максаттарым көп чогуу кыла турган. Мен деле ушул криминалга каршы, башкаларга каршы күрөшүүдө өзүмдүн так ойлорум бар. Мен деле айтайын деген, бирок мага сөз берилген жок деди. Анан дагы деле бүгүн деле ушул списогу чыкпаптыр. Эми мен, достор, мен жеке өз көз карашымды айта турган болсом, ушундай жаштарды алдыга кетирсе, мен мурунку берүүмдө дагы айткам, жаштарды алдыга кетирсе бир аз жакшы болмок да. Балким бул Чыңгызда же мындай тыйыны жоктон болуп аткандыр, же башка жактан болуп аткандыр. Чыңгыз эле эмес. Мен ушул маалыматтарга караганда акыркы кездери ушул Мекенчилдер партиясынын ичинде деле ушундай белгилүү мындай эл үчүн кызмат кыла турган адамдарды арт жака таштап, алдыга ушундай тыйыны бар, белгилүү бир өздөрүнө баягы ким билетти берсе концерт ошол заказ кылат дегендей, ошол билет берген адамдарга тиешелүү адамдардын списоктору алдында болуп, мындай капалануулар ушул кезде аябай күч алып турган кезде ушул партиялардын ичинде. Мына азыр башка партияларда деле сөздөр болуп атат. Мына Биримдик менен Мекеним Кыргызстандын эмне себептен ушул так катары дагы деле айтылы элек, списогу чыга элек деп. Балким буларда дагы ушундай жаңжал болуп жаткандыр, менин жеке оюмда. Ал эми бул Чыңгыз Капаров жака келе турган болсок, бул чыныгы мындай 36 жашта, жаш дегендей ойлоп жатасыздар болушуңуздар керек. Азыр депутатка барбай калса деле, кийин деле жетишип мындай бир кызматын көрсөтүүгө жетишет, убактысы бар дегендей. Бирок, достор, мен айта кетет элем, мына 35 жашында Саакашвили деле президент болгон. Булардын жаштыгы калган жок. Мындай курч жигиттерди ушундай курч кезинде иштетиш керек да. Мисалы үчүн Саакашвили өткөндө айтты Украинада, мен жаш кезимде көп нерселерди кылганмын, албетте азыр мындай мурдакыдай нерселерге барбай калды деп. Бир 7-8-10 жылдан кийин мындай жигиттердин ойлонуусу, көз караштары өзгөрө баштайт да. Ушундай азыркы курч кезинде буларды биз пайдаланышыбыз керек. Албетте мен кече
мындай жоромолдорун көрдүм, ушул Ороз айымды жана башка жаштарды алдыга кетириптир деди. Ошолордун катарында ушул жигитти деле алдыга кетирсе, бул жерден эч кандай бир зыян тапмак эмеспиз да. Анткени бул жигитти абдан көп адамдар сурап жатышат да. Демек, бул мындай эми сүйлөп, өз сөзү менен ушул ишин айкалыштыра турган адамдар деле азыраак да. Жакшы элдин алдында чыгып, ички ойлорун айтып, коркпой, так позиция менен чыккан жигиттердин бири ушул. Мен абдан бул жигитти мындай колдоп келе жатамын. Албетте ушул алдыңкы саптардан болсо, ушулардын дагы булар азыр абдан курч, кайсы тоого барып урунушун билбей ушинтип жүрөктөрү курчураак да. Биз сыяктуу мындай терең ойлонуп, терең эме кылгандан көрө резкий баягындай чечимдер чыгарат. Ушул жигиттин жүрөгүнүн отун өчүрбөй, алдыракта коюп, чын эле пайдаланып калсак, биз утуп эле чыкмакпыз да. Депутат болобу, болбойбу, ал башка жөн, бирок баягы алдыракта кетип, алдыракта сүйлөп, ушул саясий өнөктүктүн алдында, шайлоо өнөктүгүнүн алдында өз көз караштарын айтып тургандыктары жакшы болмок да. Анан мен сурадым, ушул эгерде ушул депутат ошентип болбой калып, такыр эле артта калып калсаң, мен жана дагы айтып кеттим, эмне кыласың десем, мен деле байке белгисиз азыр эмне кыла тургандыгым, лидер менен сүйлөшүп көрөбүз деп. Кыскасы бүгүнкү болгон нерсе ушул. Эчтеке чечилбептир, канчанчы сап катарында келе тургандыктары белгисиз экен. Чыңгыз Капаров боюнча, достор, ушул нерсени сиздерге айтып коеюн деп чыктым. Мен сиздер менен Бакыт Сулайман. Баардык ушул шайлоого катышкан адамдар ийгиликке жетишин каалаймын. Саламатта туруңуздар.